Тынар Курбаналиев, Атамбаев жакында чыгат окшойт. Кудул Тынар Курбаналиев бул тууралуу өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Биздин бийлик гумандуу болуп, бирөөлөргө жеңилдик бериптир. Демек Атамбаев жакында чыгат окшойт. Шопуру чыгыптыр дейт ал билдирүүсүндө. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Зада Жаңгырчиеванын үнү президентке жетти бije. Президент менин сунушумду четке какпай. Таласка иш сапары менен барды дейт алып баруучу Айзада Жаңгырчиева. Бул тууралуу анын социалдык тармактагы баракчасына таянып Барометр билдирет. Сооронбай Жээнбеков буга чейин 8-июлда Бишкектеги күндүзгү стационарлардын бирине барып, ал жактагы дарыгерлер менен жолугуп келген. Ошондой эле 14-июлда түнкү стационарларга баш баккан. Белгилей кетсек, өлкө башчысынын иш сапарлары бир ай мурун алдын ала даярдалып бекилери маалым. 21-июлда өлкө башчысы коронавируска каршы күрөшүүгө көмөктөшүп жаткан ыктыярчыларды жана жарандык активисттер менен жолуккан. Алардын катарында Айзада Жаңгырчиева да бар болчу. Жолугушуу тууралуу алып баруучу төмөндөгүчө кеп таштады. Сүйүнгөнүмдөн ыйлап да жибердим. Анан сиздер менен бөлүшүүнү чечтим. Менин биринчи сунушум 12 ыктыярчыларды эле эмес, карапайым элдин абалы менен кабинеттен чыгып таанышуу же болбосо онлайн жолугушуу уюштуруу эле, деди Жаңгырчиева. Белгилей кетсек, Сооронбай Жээнбеков кече 23-июлда иш сапары менен Талас облусуна барган. Анда өлкө башчысы ооруканаларды кыдырып, стационарларды текшерген. Кайрымдуулуу четке какпай президент Таласка иш сапары менен барып, стационарларды, ооруканаларды кыдырып, жакындан таанышып жүргөнү мени аябай кубантты. Менин сунушум четке калбаганы, мени бекеринен кирбегеним, элдин сөзүн угуп жатканына аябай кубанычтамын, деп жазды ал. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Назира Айтбекова. Атам небересин көрүп элжиреп кетти. Блогер, актриса Назира Айтбекова өзүнүн жеке баракчасынан бул тууралуу билдирди. Атам кызым келет деп үйүн жыйнап, актап, сырдап күтүп жүрүптүр. Ал да мага окшоп мени тапкандан бери жер баспай учуп, мага окшоп кыял менен жашап, мага окшоп жашоосуна маңыз кирип калган тура. Ичимдеги жылымы жок, жапжаңы жашоо баштап, өзүн коерго жер таппай, сүйүнүчтү жандап алыптыр. Планда жок, жерден кетип калдым. Жаңы эле ата ордуна коюп эркелеп жүргөн жездемди жерге бергенбиз. Апат каптап, бүгүнкү көргөнүң эртең жок болуп атса, убакытты узартып жүргүм келген жок. Жолдон баламды айылдан алдым. Кокусунан кирип бардым. Атамдын кубанганынан теңеренгени ай. 2 түн тынымсыз сырдаштык. Апам экөөнүн жаштыгын, сүйүүсүн угуп жыргадым. Атам ал окуяларды өзгөчө сүйүүсү, сагынычы менен айтып берди. Алардын жаштыгын таптак элестетип жыргадым. Атасы жок чолок болчумун. Майып болуп жан дүйнө майышып турчумун. Аталуу болуп, аламым толукталып, 2 буттап бекем туруп, артымда таянычты сездим. Үнүмө өктөп чыгып, каткырсам каткыргым жарашып калды. Небереси мурдуна мурудун тийгизип, эркелегенде элжиреп да ээрип турдум. 3 адамдын кыялын аткардым. Атам кызы, небереси менен жолукту. Кызы атасы менен сырдашты, дүйнөсүн ачты. Небереси таяталуу болду. Кичинекей жөнөкөй үйдө 3 адам болуп, көрбөгөндөй бакытка бөлөндүк, деп бүгүн менден бактылуу адам жоктур, деп Аргумент Чекит KG жазып чыкты. Сайкал Садыбакасова. Клара эже экөөбүздү окшоштурушат. Ырчы Сайкал Садыбакасова кыргызымдын жигиттери деген ыры менен кыргыз элинин кыйрына таанылган. Клара Алибекованын ырларын бала кезинде жакшы көрүп укканын жана экөөнүн окшоштуктары тууралуу айтты. Бул тууралуу ырчы экөө түшкөн сүрөттү социалдык баракчасына бөлүштү. Эски сүрөт болсо да эң жакшы көргөн сүрөттөрүмдөн бири. Кичинекей кезинде Клара Алибекова эжемдин ырларын аябай жакшы көрүп укчу элем. Кайра балалыкка баргым келет. Клара эже экөөбүз көпчүлүк тааныштарым окшоштурушат. А сиздин оюңуз кандай, деп көрөрмандарына кайрылды ырчы. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Анжелика. Мен элимдин мага болгон сый урматын эми гана сездим.
Ырчы Анжелика Кайратова элдин сыйына ыраазы болуп жатканына жана өзү өлкө президенти менен жолуккан кезде айткан сунуштары тууралуу маалымдады. Бул тууралуу Ырчы өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Мен элимдин мага болгон сый-урматын, колдоосун, сүйүүсүн эми гана сездим. Мен суктанган мырза айымдар бүгүн гүлгө мени ороп, белектери унама салышып, алыска айыл жергесинен кийизден шырдактар, жыгачтан баалуу буюмдар атым жазып белек жасашты. Убагы келгенде жүктөйм. Азыр менин суранычымды ажообуздун командасы аткармайынча кубана албайм. Менин сунуштарым төмөндөгүчө болгон. Биринчи, бизге чет жерден келген гуманитардык жардамдар боюнча каяка эмне жумшалганы боюнча элге отчет. Экинчи, тез арада элге жетиштүү дары-дармектин түрү, социалдык дарыкана ачуу. Үчүнчү, докторлорго ар 10 күн сайын айлык маянасын иштеткен саатына жараша берилүүсү. 4. Суусамырга 5 айылга бир оорукана экен, тез жардам унасын берүү. Алыскы чакырымдагы райондорго рентген, ИВЛ аппараттарын коюу. PC. Мен 15 мүнөт ажоого кайрылуумдун 50 секунду гана интернетке тараган. Жана ал жерде мен суусамыр айылы тууралуу айтылган оңдоп кетсем. Биз суусамырга барганда мен берген суроолорума эч ким жооп бере албай койгон. Канча ковид менен ооруган бейтап бар, канчасы оор абалда аппаратта жатат. Кызыл зонада канча медик бар десем жооп болгон эмес. Башка доктор жок болуп калса да ооруканада иштегендер мындай маалыматты билиш керек. Биз ошого жараша жардамдар көрсөтө алабыз. Көзүм менен көргөн нерсени силер сурагандай ажоого жеткирдим. Эгерде кысым же бирөө өстөмдүк жасаса, дароо бизге чалыңыздар. Ардануунун кереги жок. Чындык дарыгерлер дары жетишсиз азыр. Бардык ооруканага деп билдирди Ырчы. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Ырчы Анжелика, ак үйдөгүлөргө кийинки жолугушууга Алтынай Нарбаеваны чакырыңыздар деп айттым. Президент Сооронбай Жээнбековдун кайрымдуулук менен алектенип жүргөн ыктыярчылар менен жолугушуу эл арасында кызуу талкуу жаратты. Анда бир топ убакыттан бери күн-түн дебей эл кызматында жүргөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева, Тамада Эрнест Бөрүбаев жана башка чакырылгандардын тизмесине кирбегендиги талкууга жем таштаган. Иш чарага чакырылбай калган Алтынай Нарбаева буга таарынбай турганын айтып маек берген. Анын маегинен кийин Ырчы Анжелика социалдык тармактагы баракчасына: мен ак үйдөгүлөргө айттым, кийинки жолугушуубузга Алтынай эжени чакырыңыздар. Балким ал улуулата Гүлшайыр Садыбакасова эжебизди сунуштап, ал барат чыгар деген билдирүү калтырды. Ырчы айым президент менен ыктыярчылардын жолугушууна кимдер катыша турганын тууралуу кабар жоктугун айтат. Алтынай апама президент менен жолугушууңуздардын тизмесине киргенимди, тизмеде кимдер бар экенин билбей турганымды айтканым бар. Ал макул, жакшы барып келгиле деди. Бир мактоо кагазын алган жокпуз. Эгерде берсем мен фонддун атына, апам жана мен фондду атамакмын. 5 жылдан бери Бактылуу айым долбоорун алып барып, 8 жылдан бери Элим Барсымы фонду менен кайрымдуулук иштерин жасап, 22 жылдан бери чыгармачылык менен алектенип келем. Апам жана мен фондуна азык-түлүккө акча берем деп келип кошулуп калгам. Алтынай эжемди жакшы көрүп, апа деп урматтап келгем. Жакында эле карантинде элге көрсөткөн жардамы үчүн Алтынай эже менен Эрнест Бөрүбаев министрликтен грамота алганда кубанганбыз. Грамотаны Дордой соода түйүнүндө иштеген эжелер дагы алган. Биз четте калганбыз. Мен ажообузга элдин кайрымдууларын айтканым үчүн жаман көрүнүп жатамбы? Деги бут тосуулар токтойбу же эмне кылсам деле жемелей бересиздерби? 5 миллион сом чогултуп, Жет облуска керектүү медициналык каражаттарды тараттым. Гүлжигит Калыков алып келген акчаларды Алтынай эжемдин жеке өзүнө берип, дайыма жан дүйнөм менен иш жасап келгем. Мындан ары жасаган жакшылыктарымды эч кимге көрсөтпөй тынч жасайын. Бардык фонддон кеттим деп жазылат анда. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Анжелика, мен элимдин мага болгон сый-урматын эми гана сездим. Ырчы Анжелика Кайратова элдин сыйына ыраазы болуп жатканына жана өзү өлкө президенти менен жолуккан кезде айткан сунуштары тууралуу маалымдады. Бул тууралуу Ырчы өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Мен элимдин мага болгон сый-урматын, колдоосун, сүйүүсүн эми гана сездим. Мен суктанган мырза айымдар бүгүн гүлгө мени ороп, белектери унама салышып, алыска айыл жергесинен кийизден шырдактар, жыгачтан баалуу буюмдар атым жазып белек жасашты. Убагы келгенде жүктөйм. Азыр менин
менин суранычымды ажообуздун командасы аткармайынча кубана албайм. Менин сунуштарымын төмөндөгүчө болгон. Биринчи, бизге чет жерден келген гуманитардык жардамдар боюнча каяка эмне жумшалганы боюнча элге отчет. Экинчи, тез арада элге жетиштүү дары-дармектин түрү, социалдык дарыкана ачуу. Үчүнчү, докторларга ар 10 күн сайын айлык маянасын иштеткен саатына жараша берилүүсү. 4. Суусамырга 5 айылга бир оорукана экен, тез жардам унаасын берүү. Алыскы чакырымдагы райондорго рентген, ИВЛ аппараттарын коюу. PC. Мен 15 мүнөт ажоого кайрылуумдун 50 секунду гана интернетке тараган. Жана